Жаңы жыл алдында чыгарылган мамлекет башчысынын жарлыгы тарыхчы Өскөн Осмоновго дагы тиешелүү. Илимпозго 3-даражадагы Манас ордени ыйгарылат. Жогорку окуу жайында 42 жылдан бери эмгектенген инсан ондогон китептердин, илимий эмгектердин автору. Өзүнүн территориясын кеңейтүүгө кылган аракети. Мектеп окуучулары Өскөн Осмоновдун ысымы менен жакшы тааныш. Себеби анын окуу китептери тарых сабагы өтүлгөн бардык класстар үчүн окутулат. Илимпоздун интернет аркылуу да видео баяндарын, лекцияларын угууга болот. 1,5 миллион тираж менен чыкты. Мына эң кеңири тараган мына орус жана кыргыз тилдеринде чыгат. Мына ушулар эң көп 18 жолу басылып чыкты. Осмонов автор же авторлаш болгон эмгектер анын текчесине батпайт. 50дөй китептин 30-у мектеп окуучулары менен университет студенттери үчүн окуу куралдары жана мугалимдерге колдонмо. Каарманыбыз кесипти тандоодо мектептеги тарыхчы мугалиминин сабакты кызыктуу кылып өткөнү себеп болгонун айтат. Анын илимдеги ишмердиги айрыкча эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында жанданды. Ага чейин Кыргызстандын, кыргыз элинин тарыхына анча маани берилбегендиктен окумуштууларды түмөн түйшүктүү милдет күтүп турган. Эмнени окутасыңар, эмнени жазган атасыңар деген суроолор болду. Тарыхыңар жок да силердин. Силердин тарыхыңар бул Октябрь революциясынан кийин эле башталбады беле деген сөздөр болду. Ошондо бир топ тарыхчылар ушу намыстанып, биздин тарыхыбыз тетиги түпкүрдөгү тарых, байыртадан бери келаткан тарыхыбыз. Bir четин намыстанып, ар бир класска программаны иштеп чыгып, анан ар бир класска өзүнчө окуу китебин жазууга аракет кылдык. Борбордук Азиядагы эң байыркы эл биздин кыргыз эл экен да. Улам тарыхый булактар муну далилдеп атат. Бирок Илимпоз кыргыз тарыхынын али ачыла элек барактары көп экенин айтат. Айрыкча археологиялык иштер келечектеги багыт болушу зарыл. Кыргыздарга тиешелүү байыркы доордогу эстеликтер негизинен археологиялык эстеликтер. Россияда кыргыздар жашаган мына Алтайда, Енисейдин боюнда көптөгөн эле эстеликтер бар экендиги жөнүндө кабар бар. Бирок аны изилдөөгө археологторго акча бөлүнбөйүнчө эч кандай изилдөө жүрбөйт. 42 жыл жогорку окуу жайында эмгектенген окумуштуу 30 жылын тарых жана философия кафедрасын жетектөөгө арнаган. Улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, илимге эмгек сиңирген ишмер. Мамлекет башчысынын жарлыгына ылайык ага 3-даражадагы Манас ордени ыйгарылат. Калыгул Асанбаев, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.